Жакшы кыз деген бул жакшы нерсе, бирок ашыкча жакшы кыз деген бул зыян нерсе. Өзүңө кыянатчылык кылган болосуң да. Тебелетип коесуң адамдарга. Көп учурда абьюзер эркектер дагы ушул кыздарды алып калат да. Кыздардын сыноосу ушул жерде болот. Бул абьюзер эмнеге келет? Анын ичиндеги агрессия сезимин ойготуу үчүн да. Ойготуп өзүн коргогонду үйрөнүү үчүн анын жинин келтире турган адамдар жанында көп болот дайыма. Жинин келтире тургандай жаман жагымсыз нерселерди кылат, ал жини келбейт деген. Анан акыркы точка келгенче чыдай берет да, анан кийин ал жарылат да, же өмүрү менен кош айтат. Анткени аны эзип ташташат толугу мененчи. Ошондуктан өтө жакшы болуу, өтө мындай агрессия сезимиңди колдонбой коюу сенин жашооңдун өтө начар сапатта же жашооңдун токтошуна алып келип коюшу мүмкүн да. Кандай ойлоп атсак, кандай сезип атсак, ошого ылайыктуу реакция берсек жакшы да. Бир нерсе жакпай атса, жакпай атат деп айткандан коркпошубуз керек. Жакшы кыз деген айта албайт да. Макул, мейли, мага боло берет. Главное тиги капа болбосо болду деп элдин баарына макул дей берсең, адамдын жумшагын